Bizde негізі айт намазының оқылу тәртіптері айт күні ғана айтылады екен, башқа малда айтылбайды екен да. Адырем bizde мен тамашалап қоям, намаз бектері бар, 5 уақыт намаз оқығандар. Анан жұманы ғана оқығандар бар, аларды жұмабек деп қоябыз. Жұмабектер эми Кудайга шүкүр намаз үйрөнүлө калсаңдар керек. Жұма сайын келип окуп турасыздар да. Жок дегенде жаныңыздарды көрүп эле жаттап калсаңдар керек. Анан айтбектер бар да. Жылына 2 жолу гана намаз окуган айтбектер бар. Ошол айтбектерге мен кичине айт намазынын окулуш тартибин мен айтып коеюн. Ушу видеону көрүп айтка кичине даярдансын. Кандай дейсиздер? Негизи бул айт намазын окуганда ушундай туугандар. Бизде айт намазы 2 рекат окулат. Айт намазы 2 рекат окулат. Бирок 2 рекат окулганда дагы эмне? Жумадагыдай эмес, башкача. Мисалы, жумада биринчи биз бул жерде намазды окуйбуз. Туурабы? 4 рекат сүннөт окугандан кийин анан хутбаны айтабыз. Хутбаны окулгандан кийин кайра түшүп туруп анан биз жума намазын 2 рекат фардын окуйбуз. Ал эми бул эмеде айт намазда биринчи намаз окулат. Андан кийин хутба окулат. Айырмасы ошондо. Жумада биринчи хутба окулат, анан намаз окулат. Айт намаздарда биринчи намаз окулат, андан кийин хутба айтылат. Тескери да. Андан кийин биринчи ниет кылгандан бул жерде такбир көп да. Айт намаздарда такбир көп. Ошо такбирден адашып кетпеш керек. Мисалы, ниет кылдым. Айт намазын окуганга жүзүмдү кыблага кылдым. Калыс Кудай үчүн Аллаху акбар деп биринчи кулакка кагабыз, анан кол байлайбыз. Субханакаллахумма бихамдик ва табаракасмука ва таала жаддука ва ла илаха гайрук деп кол байлайбызбы? Андан кийин 3 жолу такбир айтылат. Аллаху акбар. Анан баягы жерде эмне? 2 такбирдин ортосунда эгер дуалар айтыла турган болсо, ошондо колду байлабасак, эгер эч кандай 2 такбирдин ортосунда аралаша турган дуа жок болсо, кол түз түшөт. Ошондо 3 жолу такбир айтабыз. Биринчи Аллаху акбар деп ниет кылдык, кол байладык. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар деп туруп, андан кийин Фатиханы окулат. Жумага окшоп жария окулат. Фатиха сүрөсүн окуп, дагы бир кыска сүрөнү кошуп окулат, андан кийин Аллаху акбар деп рүкүгө кетет. Сами Аллаху лиман хамидах деп кайра рүкүдөн турабыз. Аллаху акбар деп 2 жолу саждага барабыз. Аллаху акбар деп кайра турабыз. Эми экинчи ракатка турдук. Демек, биринчи ракатта башында 3 жолу баягы ниет кылгандан башка 3 жолу Аллаху акбар деп такбир айтып туруп, анан Фатиха башталды го. Экинчи ракатка өткөндө биринчи Фатиха окулат. Фатихадан кийин кыска сүрө окулат. Андан кийин 3 жолу такбир айтылат кайра. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар деп 3 жолу такбир айтылабы? 4-сүндө Аллаху акбар деп рүкүгө кетет. Мына турганда. Анан сами Аллаху лиман хамидах деп туруп, ошентип туруп 2 ракатты бүтүрөт. Демек түшүнүктүү болду. Демек башка намаздардын айырмасы, урматтуу менин айтбек бир туугандарым. Сіздерге бір ескертіп қойын деп чештім. Себебі унутуп қалсаңыздар керек. Себебі 70 күн мұрда оқығансыздар да. Ораза айт намазды. Эми 70 күннен кейін Курбан айт намазын оқытасыздар. Эми ошо сиздер унутуп қалсаңыздар керек. Ошого алдын ала бір ескертіп қоя берейин. Себебі ескертүү момундарга пайда дейт. Айтбек бир туугандарыма да. Анан жүмөктерге деле тиешелүү негизичи. Себеби булар деле жумасына бир жолу окуп атпайбы намазды. Демек дагы бир кайталап коеюн. Демек 2 ракатты ниет кылабыз. Биринчи Аллаху акбар. Bir takbir aytабыз, kol baylagandan keyin koldu түшүрүп 3 жолу takbir aytабыз. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar деп туруп кол түшүрүлөт. Андан кийин байлап алып туруп Фатиха сүрөсү, дагы сүрө кошулат. Allahu akbar. Өрүккө кетет. Саждага барабыз, кайра турабыз. Экинчи ракатта биринчи Фатиха сүрөсү окулат. Андан кийин бир сүрө кошулат. Андан кийин 3 жолу takbir айтылат. Андан кийин 4-сүндө Allahu akbar деп биз рүкүгө кетебиз. Rüküye ketteyiz. Sami Allahu liman hamida. Kayra oşentip namaz бүтүрөт. Namaz бүткөндөн кийин, андан кийин хутбага чыгабыз. Хутбага чыгып, бул жерден имам хутба окуйт. Ал деле ошо жума намазында 2 хутба айтылат. Андан бул жерде туугандар, дагы бизде такбир ташрих деп коет. Ташрих башталат. Эртең Арафа күнү багымдаттан башталат, билесиздер. Багымдаттан ошо айттын 3-күнүнө чейин, асырына чейин айтылат. Бул жерде
erteң bagımdattan başlap farz namaz selam aleykum dep bütüşü menen Allahu akbar, la ilahe illallah, Allahu akbar ve lillahil hamd dep turup 3 jolu ne takbir taşırga aytılат. Bul ne ayттın özünçe bir mayramlık mana eken da bulçu. Demek kurban aytında yakında erteң kurban ayt dep turup kurban ayttın 3-cü gününe çeyin ne oşalar bir farz namazdan keyin. Ana köpünçe imamlar unutup kalışı mümkün. Misal men dele keyde unutup kalam da. Oşonda cemaat esketimizdер tuğandar ha. Selamun aleyküm selam. Amin de başlagan değil Allahu akbar dep koysaňдар eşitip ketip kayra dua kılası. İmamlar şunda ekemizler. Selamun aleyküm. Amin dep turup sünnetke turup ketedi ekemiz. Oşonda salam berişi menen Allahu akbar dep biz ne takbiret taşrıkты başlaşız gerek tuğandar. Ne kısaça mesele oşol. Allah razı olsun. Anan bilgerde oşol namazga kelgende keyde oşonda esketip koyalı күнү ısıp kaldı. Futbol kaçan, şort içen kelbeňizler tuğandar. Sebebi bizde tize körünüp kala turgan bolsa, bul avrat bol eseptelet da namaz kabul bolboyt. Anan futbolka ayrıkça maykaçan bolup tur, anan artı körünüp kalat da. Rüküge barganda, sajdaga barganda artı açılıp kalat da. Oşonda o eki dömpöge çen körünüp kalıp atat. Anda dele jan namaz kabul bolboyt. Avrat jabak boş gerek da, avrat parız da. Avratı jaştırışız gerek. Oşoga ayrıkça mına jas kelip kaldı, mümkünçülükten paydalan esketip koyun erkekler ayrıkça. Hem ayaldarga түшүнүктүү uzun kiyet. Oşon ne? Kıska futbolka, joksa şortu kiyip, uzunrak kiyip kelingizler. Meylemi. Jok degende maşineňizlerge bir şım salıp alыңızlar. Bul jere kelgende şortanın sırtına şımды kiyip, namaz okup çıkkandan keyin maga dese bирок namaza kelgende ehtiyat bolуңуздар. Antkeni siz rüküge barganda ya turganda artыңыздагылар, жаныңыздагылар, капталдагылардан көрүп атат да баягы жерде. Башкалар да күнөөгө батырабыз да. Ошондон этият болуңуздар. Себеби бул адеп деген нерсе бар, тартип деген нерсе бар. Ошону бир эске алалы тугандар. Анан баягы намазга тургандардан аз бир адеби бар да. Bir imam da aytat, Allahu akbar dep namaz okatkan eken, arttan biri keçigip kelip kaldı dagın deyit. Erkim özü içinde aytat ko. Artta biri kelip Allahu akbar degen eken, eldin bari rüküge ketip kaldı deyit. İmam eki öyle turup durat deyit bayağı jerde. Elder oylap durdu bayağı jerde. Kattu Allahu akbar de olsa imam aytıp atat eken depçi. Oşo sebepten bu jerde dagı ne? Oşo namazı da bir tagırak үйрөнүp alalı tugandara. Misалы özüň koşul keldiňmi demek Allahu akbar dep sırtında aytılbayt. Özüň uga turan Allahu akbar ele niyet kılıp koşular anan bayağı jerde. Taza takval Allahu akbar bar namaz buzuldu deyt da bayağı jerdeçi. Oşonday namazı dagı үйрөнүp alыңızlar. Egerde bilbeseňizler azır ne bizde telefonlarda tirkemeler var. Namaz degen tirkemeni jüktep alsaňızlar, büt barını көрсөтүп берет tugandar oşol jerde.